Сүт багытындагы уйлардын сүттүүлүгүн арттыруу жолдору. Саламатсыздарбы, менин атым Максат, кесибим боюнча ветеринардык врачмын. Жана ушу фермерлерибиздин сүт багытындагы уйларды кармаган, эт багытындагы уйларды кармаган фермерлерибизди жакшы жолго салып, туура тоюттандыруу, туура багуу боюнча тренерство менен алектенебиз, машыктырып үйрөтөбүз баарын. Биз бүгүнкү сүйлөшө турган темабыз бул сүт багытында уйлар жөнүндө болот. Биздин баягы тоолуу шартыбызга, талаа шартыбызга, жана суук шартыбызга кандай туура жол менен багып, сүт багытында уйларды бакканда ийгиликке жетишти сүйлөшөбүз. Мисалы карасак, биздин жергиликтүү шартыбызга кандай багыттагы уй керек, сүт багытында уй керек. Биз алып карайлы, Галштин породасы сүт боюнча рекордсмен, аябай сүттү, продуктивдүү жакшы берет. Бирок анын териси жука болот. Териси жука, суукка чыдамы жок, аябай назик, ооруларга чыдамы жок уй келгендиктен Галштина фриз тукумундагы уyu сүт багытында уюбуз. Биз Мамбелиардтарды багып атышат фермерлерибиз. Мамбелиард, Флекфи, Симентал. Алар эми баягы жакшы эт жана сүт багытында кетет. Сүттү да аябай жакшы берет. Бирок ошол эле биздин шартыбызга алар туура эмес келет экен. Себебин алсак, анын салмагы оор болгондуктан туяктары жарылып кетет, уштукой таштардын үстүнөн база албайт. Эң эле ылайыктуу биздин шартка бул күрөң швиц тукуму болуп эсептелет. Бури швиц. Мынакей бул сүрөттөн көрөбүз. Күрөң швиц тукуму аябай туура багылган, бүт өз убагында байытылган, туура тоюттандырылган желинин көрөбүз. Биздин жергиликтүү шартта. Желини бул демейде бир суткасына 30-35 литр сүт бере турган желин кылып салган. Биз баягы фермерлерибиз чарбасында иш жүргүзүп жатканда көп нерседен катачылыктарды кетирет. Ошол себептен ийгиликтүү натыйжага жетишпейт. Мисалга алсак, ошол эле бир породадагы бирдей көзөмөлдөгү эки уй. Бул туура багылган уй, туура багылган сүт багытындагы уй. Бул ошол эле порода, ушундай эле уй, туура эмес багылган уй. 40 литр сүт берет. Бул 100% кепилдиги менен айтылам, 40 литр бир суткасына сүт берет. Желини тарсайтып салган, туура багытталган, дегельминтизация кылынган. Бул ошол эле Галштина фриз ую туура эмес багылган, 2 литр, 5 литр сүт берет. Мунун себеби эмнеде? Ошол жөнүндө бүгүн сүйлөшөбүз бүгүнкү сабакта. Сүттүн азайышына алып келген негизги көйгөйлөр жана катачылыктар. Сүт багытында күрөң швиц тукумун жана биздин жергиликтүү уюбуздан да аябай жакшы сүт алса болот, эгерде туура бакса, туура дегельминтизацияларды жүргүзсө, туура өз убагында байытса, ушундай деңгээлге жетсе болот. Мындай деңгээлге жетиш үчүн эмне кылабыз? Эмнелерди, кандай катачылыктардын үстүндө иштейбиз, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз биз. Эң биринчи бул аябай биздин чоң көйгөйүбүз бул мите курттар. Мите курттарды алсак, уй адам баласына окшоп тамакты тоютун жууп жебейт, тамактанардын алдында колун жуубайт. Буларды дегельминтизация кылып туруш керек. Биринчи эле биздин душманыбыз бул гельминттер, мите курттар. Андан кийин дагы эң чоң маселе көйгөйлүү бул туура эмес тоюттандыруу, тоют маселеси. Андан тышкары дагы өз убагында байытпоо. Биздикилер уйду качан байытышат? Эсептейт, тууганга чейин сай беришет. Уй 9 ай 15 күндө туйт орто эсеп менен. Ошол күнгө чейин сай беришет. Мындан тууганча дагы 15 литр сүт берип атат. Саап алалы деп сай беришет да, анан тууруна бир 5 күн калганда уй өзү эле байып кетет. Уй өзү байыгандан кийин ал сүтү аз болуп калат. Ошонун себептерин сүйлөшөбүз. Эң дагы негизги нерсе бул инфекциялык вирустук оорулар. Эң сүт багытында уйдун эң чоң душманы болуп бул шарпылаан эсептелет, яш урулааны.
Яшур уланын себеби, яшур оорусунун уланын себеби эмне үчүн сүт багытында уйду? Сүттүн кийин алдыда жакшы бербегенине себеп болот, азыр түшүндүрүп берем. Шарп уланы деген эң биринчи билесиздер, шарп уланы бул болгондо баягы оосу жара болот, желини ооруйт, туяктары жара болот, жаралар чыгып, язвалар. Алго айыгат анын антибиотик. Бирок шарп болуп, шарп уланы менен ооруган уй, билесиздер, температурасы дене табы көтөрүлүп кетет 42 градуска чейин. Ошол кезде жүрөк бышып калат. Жүрөк 4 камерадан турат, уйдук клапандар бышып калат дагы, кан айлануусу начарлайт. Жүрөктөн кеткен кан начарлайт. И жай айланып калат. Жүрөк начар иштейт. Сүттүн составын билесиздер, эң негизги составдарын айтайын. Сүттүн составы, курамы. Эң кальций, фосфор жана суу болуп эсептелет. И кальций, фосфорду желинге топтош үчүн жүрөк эң негизги насос, моторика болуп эсептелет. Кан айлануу системасы канчалык жакшы жүгүрсө, ойдогудай тез желинге кальций, фосфорлор барып сүттү курамет. Шарп уланы менен ооруган малдын жүрөгү уже начарлап иштеп калат. Температура көтөрүлгөндө бышкандан себеби. Ошондуктан мындай ийгиликтүү натыйжага жете албайбыз. Ал үчүн шарп уланы менен кандай кылып күрөшөбүз? Баарыбыз эле байкайбыз. Мисалы, бир чарбада шарп уланы чыкса, 10 уйдун ичинен 2-3 оорубай калат. Биз практикалык жүзүндө изилдөөлөрдү жүргүзүп текшерип көрдүк. Эмне үчүн ал 10 уйдун ичинен 3 оорубай калат деп? Себеби ал уйлар музоо кезинен баштап шарп уланына ревакцинация болуп, эмдөө жүргүзүлүп шарп уланына кайталоо менен. Жана андан кийин 6 ай сайын калтырылбай шарп уланына эмдөө жүргүзүлүп жаткандан баягы иммунитети кармап шарп болбойт экен. Андан кийинки маселебиз бул мите курттар. Мите курттар аябай бул ичинде биз берген тоютту беребиз уюбузга. Ал тоюттун баарын мите курттар жеп коет, арык болот. Мите курттар менен күрөшүү жолу бул биз раленол деген препаратты сунуштайт элек. Раленолду демейде 5-6 ай сайын кайталоо менен жасап туруу керек. 5-6 ай сайын. Уй баласы фацилиоз, бооркурт деп коет. Бооркурт, бооруланы. Ошол себептен тамак сиңирүүсү начарлайт, тамак сиңирүүсү начарлап. Тамак сиңирүү бул уйдун ашказаны. Малдын сүттүүлүгүн жогорулатуу максатында туура тоюттандыруу үчүн негизги сунуштар. Желинди аябай жакшы салыш үчүн уйдукун чоң кылып бизге кальций, фосфор жана суу керек экен. Ошолорду баягы биз тоютту беребиз. Тоютту берген күндө, тоют карын ашказанга түшкөн кезде мите курттар жейт. Ал биринчи себеби, экинчи себеби деген мите курттар карындын түпүкчөлөрүн да жеп коет. Воспалительный сезгенүү процесси жүрөт. Ошол кезде биз ийгиликтүү натыйжага жете албайбыз. Ошонун себебинен өз убагында мите курттарга антигельминтиктерди колдонуу бул эң негизги себебибиз болот. Андан кийинки маселебиз бул туура эмес тоюттандыруу болуп эсептелет. Биз канчалык туура тоюттандырсак, ошончо натыйжалуу ийгиликтерге жетебиз. Анын кандай жол менен жүргүзөбүз? Биз тоюттун рационун эсептеп чыктык. Бул бизге ушул кальций, фосфорду берүүчү эң негизги тоют болуп, бул эң баягы беде чөп болуп эсептелет экен. Беде чөп баягы аябай бышырып чабылып эмес, өз убагында чабылыш керек экен. Бирин серин гүлдөп калганда өз убагында чабылган беде чөп. Андан кийинки арпа жем. Арпа жемди кесек эмес же начар туура алган эмес, аябай майда ундай кылып туурашыбыз керек. Арпа жем. Арпа жемден кийин улпак, клетчатка да керек. Клетчаткага улпак колдонобуз. Анан туура эмес тоюттандырышат. Биздикилер кандай кылат? Эртең менен силас, түшкүзүн саман, кечкизин кайра силас, анан бир аз чөп чачып коет. Андай тоют менен биз натыйжалуу ийгиликке жете албайбыз.
туура тоюттандыргандан кийин кышкыга биз чарбабыздагы сарайды туура жылуу дайындашыбыз керек. 20 градус температурага жеткендей кылып. Анын себеби баарыбыз эле билебиз, баягы камырды ачытканда көпсүн деп жылуу жакка коюп коебуз. Ошол сыяктуу эле уйдун карынында бактериялар бар, ачыткылар бар. Ал ачыткылар качан толук кандуу ишке киришет? Алар баягы жылуу болгондо. Биздин фермерлерибиз болсо уйду алат дагы айдап салат кечинде ишке. Суукта биз берген бул ашказандын системасы, конвейер, жана чоң заводдо конвейерларда иштейт. Биз тоютту салдык, ал күтпөйт, бул ачысын, бул бышсын деп. Тарс өзүнүн кызматын аткарат да айдап таштайт. Эшикке айдап салабыз, тоютубуздун бар. Ошондуктан сарайды жылуулашыбыз керек. Сарайды жылуулап, баарын дайындап, ачыткыны сиңирип, ошол жүрөк айлануу системасы менен ушул кальций, фосфор, суу баары тең кан айлануу системасы менен келип отуруп желинди чоюп берет бизге. 20, 30, 40 литрге чейин сүт бергенге. Уйдун күрөң шивиц тукумунун генетикасында бар 30 литр, 40 литр сүт. Ошол сүтүнүн баарын айдап берет эгер туура тоюттандырып, туура шартта жылуу кармап, мите курттар менен өз убагында күрөшсөк. Биз чарбага киргенде эле уйдун эң чоң маселелери болот. Булар немеси тону түшпөй калат, же болбосо кара басты, послеродовой парез деп коет. Бул баягы уй жаңы туугандан кийин өз ордунан тура албай калат, арткы буттар иштебей калат. Арткы буттун иштебей калган себеби ал генетикасында 20-30 литр сүт бар уйдун. Анан биз туура эмес тоюттандырабыз, саман беребиз, саман беребиз, силос чачып коебуз, анча-мынча эшикке айдап ийебиз. Бул байкуш генетикасы айтат, буякта генетикасы менен айтат, центральный нервный система. Сүт бер дейт, өзүнүн организминдеги кальций, фосфор бүт баарын ушу желинге айдап салат байкуш сагыны, өзүндө эч нерсе калбай калат. Ошол себептен жана кара басты, тону түшпөй калат. Демек бул тону түшпөй калса уйдун туугандан кийин же болбосо баягы кара басты ошол послеродовой парез менен ооруза тура албай калса, бул демек чарбада тоютта маселе бар, тоютта чоң маселе. Бул ошо послеродовой парез, кара басты билесиздер эле, центральный нервный система баягы кальцийлер менен бири-бири менен байланыш болот. Ошо кальцийдин баарын желинге айдап салат сүт багытында. Анан ошонун себебинен бул жакта кабар үзүлөт дагы, тура албай калат. Жана ошондой эле дагы эң негизги ийгиликтүү сүткө көп өлчөмдө жакшы уйдун күрөң шивиц уюнун же башка өзүбүздүн жергиликтүү тукумундагы уйлардан эң ийгиликтүү болгон генетикасында сүттү алыш үчүн өз убагында байытуу уйду. Уйду туура байытуунун ыкмалары. Биз күрөң шивиц тукумунан же болбосо жана башка өзүбүздүн жергиликтүү уйдан натыйжалуу сүткө жетиш үчүн кандай кылабыз? Уйду өз убагында туура байытабыз. Биздин фермерлерибиз кандай кылышат? Өз убагында байытпайт, сүтүн эсептейт, бул 10 литр сүт берип атпайбы суткасында, 12 литр сүт берет, муну тууганча сайырчы. Кийинкисинде эле сайыбызда деп туура эмес кылып алышат. Катачылыгын кетирип алышат ошол жерден. Уйду качан байытыш керек? Уйду качырылгандан кийин 1 ай боз, 2 ай боз, 3 ай боз, 4 ай боз, 5 ай боз, 6 ай бозду уже акырындык менен дайындайбыз. 7 айынан 8 айына караганда уже байытуу керек уйду. Анын себебин азыр түшүндүрүп берем. Байытуу керек. Анын себеби уйду биз деген тууганга чейин сай берсек, бул уйдун желини тууганга чейин сай берсек уйду, бул баягы эки эс алыш керек. Биякта конвейер, завод, сүт заводу бар. Жанагы эле кальций, фосфор, суунун бар ушул жерге чогулуп сүт жоюп берет. Биз муну сай беребиз, тууруна аз калганда 9-ай кезинде өзү эле байып кетет. Бул биз байытпасак деле. Ошол кезде гана саанын токтотобуз. Ошону менен чоң жаңылыштык кылабыз. Ошол себептен демейде 10 литрге чейин сүттү аз алабыз. Кийинки бир лактационный период деп коет, лактациондук убакыт, сүт саан убактысы. Ошол убакта 1 жыл бою күнүнүк 10 литр сүттү кем алабыз. Ошондуктан өз убагында жана туура байытуу бул эң негизги ушундай деңгээлге жетиштин немеси болот, себеби болот.
Кандай кылып байытабыз? Уй 7 ай бооз. 7 ай бооз кезинде, уюбуз, биздин уюбуз 15 литр сүт берип атат. Бир суткасына 15 литр сүт берип атат. А биздин фермерлерибиз коркушат. Азыр муну байытып салсак, анан бир 15 литр сүт берип аткан уюбуз мастит болуп, желини чочуп шишийт да деп. Андан коркпош керек. Желин эч кандай чочубайт. Желин деген качан чочуйт? Желин стафилококк, стрептококк деген биздин баягы эң душманыбыз, эң жайылган бактерияларыбыз бар. Ошолордун себебинен болот ал. Коркпостон кандай жол менен байытабыз? 7 ай бооз уже даярдап атабыз. Эң биринчи негизгиси биз ушу кальций менен фосфорду азайтышыбыз керек организмде. Анын үчүн диета кылдырабыз. Суусун азайтабыз. Күнүнө бир маал сугарабыз, 7 күн, 7 эле күн. Биринчи күн ошо 7 күндөй бир эле маал сугарабыз. Тоютунан, рациондон алып салабыз. Арпа жемди алып салабыз, улпакты алып салабыз. 2 маалга чөпкө өтөбүз 7 күн. Санын бир эле маал сайыз. Күнүнө 2 маал салсак, бул кезде 7 айлык бооз кезинен уже 7-8 айга кетип баштаганда бир эле маал сайыбыз 7 күндөй. 7 күн бир маал саагандан кийин Mastilex деген препарат бар. Аябай таза саап туруп, Mastilex препаратын 4 желине атып салабыз. Анан ошон менен саанын токтотобуз. Дагы 7 күн, дагы бир жума күтөбүз. Баягы желин туура биз сааган жокпуз да, желин шишийт. Желин бир аз шишип туруп, кайра 5, 6, 10 күнгө чейин ал баягы шишип туруп кайра тартылат. Ошол тартылган кезден баштап биз кайра жогорку деңгээлде тоют бере баштайбыз. Арпа беребиз. Арпа жем, майда тууралган арпа жемден 7 килограммга чейин беребиз. Улпак 2 килограмм. Уйдун көлөмүнө жараша болот, бул өзгөрүшү мүмкүн. Бул сумма. Улпак, бул орто эсеп менен эсептеп атам. Улпак 2 килограмм. Жана суу беде чөп, эрте чабылган, убагында чабылган беде чөптөн 3 маалдан беребиз. Ошол кезде желинди тарсайтып сала баштайт уй. 8 ай бооз кезинен баштап уже сала баштайт. Анан биздин дагы фермерлерибиздин дагы бир эң чоң катачылыгы бар. Биз практика жүзүндө кыдырып жүрүп билебиз. Ал катачылыгы кандай? Баягы уйдун желини мына сүрөттө көргөндөй болуп шишип баштайт. Анан биздин фермерлерибиз айтат: "Ой, бун жем бербеш керек, бул тууганга 10 күн калганда, 15 күн калганда бул уйга жем бербеш керек. Желини шишип мастит болуп кетет" деп дагы бир катачылык кетиришет. Анан туугандан кийин дагы бир 10-15 күн жем бербеш керек, бун желини шишип кетет. Буга чөп эле салып коюш керек, эптеп-септеп эле багыш керек деп. Андан коркпош керек. Жана биз айтып кеткендей эле стафилококк, стрептококктон болот желиндин чочушу, сезгенүүсү, мастит. Ал нерсе туура биз тоюттун баарын берип атабыз баягы конвейерда. Кальций, фосфордун баары чогулуп желин чоюлат. Аябай тарсайып чоюлуш керек желин деген. Ушундай чоюлат. Бере беребиз. Тууганча да бере беребиз. Туугандан кийин деле бере беребиз. Тоюттун эң жогорку деңгээлде аябай жакшы. Ушул 7 айында байыткандан кийин жанагы биз айткан жылуу сарай болуш, сөзсүз түрдө жылуу сарай болуш керек шарт. Жана аябай жогорку деңгээлде тоют берип, сууну, тузду же минералдык заттарды башка астында туруш керек, уй өз каалоосу менен жеш керек. Ошону менен 8 ай өтөт, желинин 9 айында желинде аябай чатырайтып, сүрөттө бул жаңы тууган уй, желинин көрүп жатасыздар, аябай чатырайтып салган, чатырайтып. Ушундай болуп салыш керек. Жакшы багылган, жакшы даярдалган уй. Анан ушул уйдан бир лактациондук 1 жылдык убакытта кийинки кайра тууганына чейин натыйжалуу сүт ала алабыз. Биз азыр иштеп жаткандыгына 4 жыл болгон уй чарбасындабыз. Сүт багытындагы уйларды кармайт. Күрөң швиц тукуму, өзүбүздүн жергиликтүү күрөң швиц тукумдары. Бул чарба эмне менен ийгиликтерге жетти? Мына алды суткасына 30 литрден сүт алып атты. Музоолору жасалма жол менен уруктандырат. Музоолордун сатып эркек болуп калса сатып ийсе дагы, сатып жиберсе дагы аябай кымбат баада кетет. Жана уйлар эттүү, сүттү ошо 30 литрден суткасына берет. Эч кандай мастит менен проблема болгон жок. Жана ошондой эле мите курттар менен проблема болгон жок.
ар 5-6 ай сайын мите курттарга каршы дарыларды, препараттарды колдонот. Жанагы эле биз айтып кеткен раленол, ивермектин, кысыр кезинде ивермектин, раленол бооз кезинде деле сайылып берет. Ошол нерселерди колдонот. Жана астын таза кармайт. Сарайы мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Сарайы патологу, өйдө жагында патологу өтө бийик эмес, жапыз. Кышында бул жер 100% кепилдиги менен айтам, 20 градус жылуу болуп турат. Уй мына терезелерин көргүлө, кышкыга атайын кышында жаап коет. Муну бул жак жыпжылуу болуп турат. Уй өзү менен өзүн баягы жылыткыч болуп, аба кирип болуп, сарайдын температурасын кармап берет, аны билесиздер. Бизге келип кайрылган ушу кандай кылып баксак болот, специалист керек эле, баягы ушундай сүт багытында уйларды багуу боюнча биз берген кеңештер менен мына сарайын жылуу бакты, тоютун мына баары өз убагында берилет. Арпа жем майда тууралганына, өздөрүнүн дробильный аппараты бар, дробилкасы бар, майдалагыч тегирмени бар. Мап майда кылып туурайт. Бул синимдүүлүгү жакшы болот. Улпак, клетчатка, анан бедечөптө кальций, фосфор эң бай келет. Эрте чабылган, убагында чабылган бедечөптө. Ошонун баарын, тоюттун баарын сактайт. Кандай жол менен берилебиз? Биринчи сугарылат. Уйлар сугарылгандан кийин арпа жемден уйдун бесине, көлөмүнө, ашказанынын чоңдугуна жараша болот. Ошонун баарын эсепке алыш керек, учетко алыш керек. Журнал КВХ, фермерское хозяйство деп ачыш керек журналды. Ал журналга эмнелер түшүрүлөт? Ал журналга деген уй качан тууду, качан кайсы ооруга каршы эмдөө кылынды, күнүнө канча литрден сүт берет. Мисалы Маша деп коелу, Маша ую. Бүгүн 20сы 30 литр сүт берди. Эртең кокусал бир жери ооруп 20 литрге түшүп кетиши мүмкүн ал сүтү. Эмне себептен түштү? Ошолорду билиш үчүн ал эсепке алынат. Жана ошондой эле кайсыл убакта качырылды. Мисалы 9 ай 15 күндө тууйт, 5 күн ары беркиси менен. Бул учетко эсепке алган себеби менен муну качан тууйт экенин, кайсы убакта байытат, кайсыл убакта байытып тиги запускта жүргөн сухостойный периодко кошот. Ошонун баарын эсепке алып турган чарба гана ийгиликтерге жетишет. Анын баарын эсепке албаса, жанагы өзүңүздөр көрүп кеткен чарбадай эле акыбалда болот. Тоютун бир мисалы орто эсеп менен алсак, бир жергиликтүү шивиц тукуму бир уйду алдык. 5 килограмм рационный калькулятор менен эсептелгенбиз. Баары ошо өзүнө камтыган кальций, фосфордун баары тең өзүнө жетиш үчүн 4 килограмм арпа жем майда тууралган. Ага клетчатка да керек. Клетчатканы тритикалий буудай жеминен алсак болот, майда тууралган, же болбосо кадимки эле арзанба улпак. Улпактан где-то бир болжолдуу эсеп менен бир 1 килограммдай кошулат. Уйдун бесине жараша кетет. Ал 3 маал берилиш керек. Эртең мененкиси, түшкүсү, кечкиси. Жок дегенде 2 маал, эртең менен кечинде. 3 маал беде чөп өз убагында. Баягы биздин көп чарба фермерлерибиз болсо, ой бул бышсын, мунун көлөмү көп болот, бул жерден 300 алабыз деп ошонусун эсептейт. Калькуляторный рационго салганда аны баягы эң фосфорго, кальцийге бай болуп турган беде чөп бул арасынан бирин серин гүлдөп турган кези болот. Ошол кезде чаптырыш керек. Бул патологун өтө бийик болбогонунун себеби биздин специалисттердин кеңеши менен сарай жылуу болуп туруш керек. Качан жылуу болгондо кан айлануусу уйдуку жакшырат. Кан айлануу жакшы болсо, ошол менен жанагы кальций, фосфор жана суу H2O ошолордун баары тең айланып отуруп сүткө желин топтойт. Сарай жылуу болуш керек. Жакшы ичине биз берген тоют, могу эки тоюттарыбыз. Эгер мустака кыргызча кылалычы деп туруп айдап жиберип, талага тоют кечкисин айдап жиберип суукка жиберсек, ал барат дагы үшүйт, үшүгөндө билесиздер. Муз камырды ачытканда деле мустакчакка коюп койсоңуздар көппөй калат. Ошол сыяктуу эле ашказанына дрожение болуп, ачыткылар менен, лактобактериялар менен жакшы синимдүү болбойт дагы, ал конвейер сыяктуу эле бүтүп барып кайра богу менен сыртка чыгып кетет, пайдасы жок эчтеке. Ошондуктан патологун жапыз кылып, шарты жылуу болуп, мындай терезелерин жазап, баягы кышкысын суук болгондо эшикти -30 градус болгондо жаап коет, ичи 15-20 градус жылуулукту кармап берет бул жак жылуулукту. Ошондо жакшы тоют синимдүү болот, уйдун кан айлануусу жакшырат дагы, пайдалуу заттын баары сүткө кете турган кан айлануусу бат жүрөт, жылууда билесиңер, кан тамырлар
жооноюп кетет адамдыкы деле. Ошол сыяктуу эле кан тамырлары жооноюп, баягы сүттүн баары тең чогулат. Сүткө керектүү заттын баары бат-баттан айланып, ошонун эсебинен анан ушундай натыйжага жетип 25-30 литрге чейин кеминде суткасына сүт алат. Жасалма уруктандыруу боюнча туура багыттар. Бул күрөң швиц тукумундагы саан уйларыбыз өзүбүздүн жергиликтүү, өзүбүздөн чыккан 3-чү поколения, 4-чү поколениядагы саан уйларыбыз. 30 литрдан желинин чойгондорун көрдүңүздөрбү? Аябай жакшы чойгон. Бул 30 литрдан 25тен өйдө сүт берип атат. Бир суткасына сүт бергендиги. Буга жетиш үчүн көчөдөгү ар кандай жолбун букалардан качып калса, же болбосо баягыреки ай койчу ал жасалма жол менен уруктандырган 2000 сом экен, андан көрө тиги макенин букасына качыртып салайынчы, бекер эле эмеспи деп. Ошондой кылып качырса, мындай натыйжага биз таптакыр жетпейбиз. Мындай натыйжага жетиш үчүн жасалма жол менен уруктандыруу жана туура багытты алуу керек. Туура багытты алуу деп бул кандай жолду айтабыз? Туура багыт деп, мисалы, кээ бир чарбаны башкарган фермерлерибиз бар, үйүнө барасың, барган күндө мисалы алсак, экинчи поколениядагы мамбилярд же болбосо флекфи породасында уюп айланып турган, анан байке эмнени качырып берели деп ассимилятор, жасалма жол менен уруктандыруучу ассимилятор сураганда, ой, ангус куюп койчу, бу ангус жакшы деп атпайбы, эт багытындагы же болбосо белгиец куюп койчу деп тукумун, күрөң швиц тукуму же болбосо ошо мамбилярды бар экинчи бузуп алат. Ал баягы ангусту көтөрөт да, туйт, тукум бузулду уже. Ага күрөң швицпи, значит күрөң швицти аргындаштырып банатировка деп коет. Аргындаштырып, тууралап кайра күрөң швиц куюш керек болчу. Мамбилярдпы, канын тазартып, мамбилярд менен жасалма жол менен уруктандырыш керек болчу. Ошондо анан туура болот. Анан дагы биз чарбадагы фермерлерибизди алалы, кандай кылып жасалма жол менен уруктандырганда урукту тандап алат. Уйду карайт фермер. Уйду караганда көрөт, эмне кемчиликтер бар. Мисалы карайт. Мунун эмне кемчилиги бар? Мунун мисалы бул желиндери, үрүптөрү мындай бири-бирине жакын жайгашкан, бирок ошол эле 30 литрди сүт берген саан уй. Муну кандай кылып жакшыртса болот? Ассимилятордан, жасалма жол менен уруктандыруучудан же ветеринардык врачтан сурайт. Кандай сиздин кандай тукумдагы күрөң швицте уюңуз бар деп сураса, ошол жакта баягы карточкасында жазылуу болот баардыгы. Желини, үрпү эки жакка кеткенин тандап алат. Же болбосо характеринен бери жазылуу болот ал жерде карточкасында. Өзүнө ылайыктап күрөң швицтин ошо характери жоош, же болбосо аппетити жакшы, үрптөрү алыс жайгашкан, ошого жараша уйду тандап алыш керек. Жана уй тууду дейли. Уй туугандан кийин сөзсүз түрдө алдын алуу иштерин, профилактикалык иштерди жасоо керек. Өз убагында уйга ачыш үчүн эч кандай эндометрит жатындын козголушун, ошондой ооруларга кабылбай өз убагында качып, өз убагында тууш үчүн профилактикалык иштерди жасаш керек. Ал иштерди кандай кылып жасайбыз? Уй баласы тууду, туугандан кийин билесиздер, жатыны музоо аткыдай болуп, мүшөктөй болуп чоюлуп кетет. Анан ал кичирейет акырындык менен. Ошол кезде бул жер таза эмес болуп, мына куп-кургак, бул чарбаны көрүңүздөр. Асты куп-кургак. Бул жер баягы влажность болсо стафилококк и стрептококк деген бизде аябай биздин мамлекетибиз боюнча баягы жайылган бактериялар бар, эң бизге аябай душман болгон. Ошол нерселер жатынына кирет да эндометритти козгойт. Эндометрит болсо жатыны сезгенет, воспаление болот. Жана уй токтобой жүрө берет. 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жылга чейин кысыр калат, уже 1 жылдан кийин сүт бербей калат. Актабай калат фермерге. Ошол себептен профилактикалык иш-чараларды кылыш керек, сөзсүз түрдө. Уй туугандан кийин профилактикалык иш-чараларды кылабыз, дегельминтизация кылабыз, роленолду атабыз, андан кийин антибиотикти атабыз, анан ивермектинди атабыз. Анын баарын аткандан кийин 1 ай өттү дейли. Жасалма жол менен өз убагында качырып калышыбыз керек да уйду. Тукум алышыбыз керек, мындан өз убагында саанын уланышыбыз керек. Бир 20 күн өткөндөн кийин же 1 ай өткөндөн кийин баягы мүшөктөй болуп чоюлуп калган ичинде музоо жатып жатын өзүнүн ордуна келип кичирейип калат. Ошол кезде ветеринардык врачка байланышасыздар, ветеринардык врачты чакырасыздар. Баягы жатынын клиникалык көзөмөл кылып, клинический осмотр кылып текшертип койсоңуздар болот. УЗИ аппарат жок болсо деле ветеринардык врачтар колу менен деле аны баягы жакшы ассимилятор, ветеринардык врач колу менен деле сезе алат. Воспаление сезгенүүсү барбы, жокпу.
Жок, таза. Бул күүгө жумурткалар эмне экен? Жумурткалар жакшы бышылды экен, азыр уже кичи жемдеп эметсе уже бышып баштайт. Бул уюбуз текшерттик, ветеринардык врачка, ассиминаторго текшерткенден кийин текшерип жатынында сезгенибиз воспалениясы жок экенин аныктап берди бизге. Уже качырганга даяр. Жуму энелик бези жаңгыдан бышып жатыптыр дейт. Бул значит бир 1-2 жума аралыгында уже күүлөш керек уй. Эгерде күүлөгөндөн кийин уже ветеринардык врачыбыз чакырабыз. Чакырганда бул билет, бир ветеринардык врач, бир ассиминатор менен иштеш керек. Бир чарба эгер жакшы жолго өнүгөчүм десе, ал билет, келет, всё, күүсүн текшерет дагы, уруктандырып, жасалма жол менен уруктандырып кетип калат. Ошондо бул кепилдиги уйдун токтоп калышына 70%га чейин өзөт ушул метод менен колдонсок. Биздин баягы сүт багытында уй иштеген чарбаларыбыздын эң негизги душманы болуп, эмне эсептелет? Эң негизги душманы болуп мастит, желин чочушу, желиндин козголушу болуп эсептелет. Ал баягы элдер туура эмес түшүнүк менен ой бул чала саап койгондон мастит болду, жана башка бирдемке болуп мастит болду деп туура эмес түшүнүшөт. Анын эң негизги себептери бул стафилококк жана стрептококк деген бактериялар болот. Ал бүт жерде жайылган. Ал бактерия кандай жерде көбөйөт? Азыр бул жерде жок. Себеби деген эгер болсо деле аз эле бул жерде кургак асты кургак. Ал деген бактерияны билесиздер, нымдуулукту жакшы көрөт, ным бар жерде көбөйөт. Ошону алдын алыш үчүн уйду кандай жолдор менен күрөшсө болот? Аны уже дарылаганда кечигип калсак көп жакшы эмес, аны өз убагында дарылашыбыз керек. Аябай коркунучтуу стафилококк золотистый деген бар. Ал уйду өлүмгө чейин алып барат. Летальный исход болот. Уй өлүп да калышы мүмкүн ал өтүшүп кетсе. Ошонун баарын эң күрөшчү негизги себебибиз бул чарбанын саанчысы же болбосо фермеринин жумушу. Алат. Ал деген мындай калифорнийский тест на мастит деп коет. Бүт эле вет аптекалардан сурасаңыздар же алдырсаңыздар болот. Анан маст контроль, маст тест, мастит тест деп сатат. Мындайды аласыздар. И бул жакта тамгалар менен көрүлгөн. Ошого жараша баягыреки желинин 4 желинге саап аласыздар. И муну дагы сөзсүз түрдө жана биз айтып аткан учетко киргизесиздер. И мындан кошосуздар. Маст контроль, маст тест же болбосо башка. И муну мындай кылып маститке, на наличие маститтин бар жоктугуна тест жүргүзөсүздөр. Бул уюбуз мына таза, маститке таза чыкты. Эгерде положительный оң таасир көргөзсө маститке, демек бул жакта мына көрүп жатасыздар, суп-суюк, сгустак, уютку болуп кармак, айран уюгандай болуп, уютку болуп өзүнчө бөлүнүп калат. Бул арзан эле окат, арзан эле турат, 250 сом. Бул бир 10 баш уюду кармаган бир чарбага жарым жылга жетет жөн эле. Бул деле арзан эле турат. Аласыздар. Эми маститти алдын алыш үчүн кандай кылабыз? Жанагы азыр бул раствор готовый, даяр растворун да сатат, даяр кошулмасын. И муну колго жасаганды жасап алсак да болот, жөнөкөй эле үй шартында. Аны азыр алдыда дагы көргөзөбүз. Ушундай жасап аласыздар. Ушундай идиш болуш керек. Мындай атайын обработочный идиш, обработка алган идиш жок болсо, жөн эле үстү капкага жабылган бир идишке деле куюп алсак болот. И муну менен саандын алдында жанагы бактериянын баары ушул үрүттүн ичинде чогулат. Ошону бир жаман идишке саап салабыз 4-5 жолу. 4 желинден саап салабыз. Анан белизина кошулган тряпка менен уйдун желинин билесиздер, жылуулукту сүйөт. Уй жылуулукту сүйөт. Жылуу тийгенде уйдун мээзиндеги окситоцин деген эң алтындай болгон баалуу гормонубуз бар. Ошол гормон аркылуу уй ийип берет. Биз айтабыз музоозун салганда, уй ийип берип атат деп кыргызда. Ал ошол окситоцин гормонунун негизинде ийип берет бизге. Жылуулукту сүйөт, жылуу болушу керек. 35 градуска чейин, 40 градуска чейин ошону менен желини тазалап сүртөбүз. Сүрткөндөн кийин жана биринчи струйкаларын тазалап салабыз. Анан саанга өтөбүз. Саанга өтүп саап бүттүк. Уйду саап бүткөндөн кийин кол менен сайыбыз же аппарат менен сайыбыз да эл. И блокада. Бул болсо
биринчи саандан кийинки саанга чейин уйду стафилококк, стрептококк, башка бактерияларды киргизбей кармап берет, блокада кылып. Муну минтип ар бирөөнү минтип малып коебуз. Болду, бул кийинки саанына чейин коопсуздукта желин маститке алдырбай туруп турат. Малды туура багуу сунуштарын аткарган жана аткарбаган чарбалардын салыштырмалуу мисалдары. Саламатсыздарбы? Биз азыр 20 жылдан бери уй чарбасы менен алектенген чарбада жүрөбүз, фермада. Бул жер баягы биздин койгон шарттар баягы малды асылдандырган эмес, жасалма жол менен уруктандырган эмес, жана өз убагында байыткан эмес, тоюттандырууда катачылыктар кеткен. Ошол себептен чарбанын акыбалы баягы начар десек болот. Мисалга алсак, бул баягы биздин жергиликтүү уйлардын бири. Бунун генетикасында мен желинин карап туруп эле айтып коем. Демейде бир 20 литр сүт алса болмок. Суточный удой. Бир суткалык саандан 20 литр сүт алса болмок. Желинин өз убагында байытып, туура жолдор менен тоюттандырып, өз убагында дегельминтизацияларды кылдыртып, тилекке каршы бул сут казына болгону бир 7-8 литр сүт сабайт экен. Ошол катачылыктарды кылган эмес, учет жүргүзгөн эмес фермасына. Жасалма жол уруктандырууну вообще колдонгон эмес. Ошол себептен чарбанын акыбалы 20 жыл мурун кандай болсо, азыр деле ошол бойдон сакталууда. Маститти алдын алуу үчүн кошулманы үй шартында жасап алуу ыкмасы. Биз баягы маститти алдын алып атпайбызбы, ушу раствор менен готовый, даяр раствор сатат. Бирок мындай раствор көп жерде сата бербейт, аны табыш кыйын. Аны өзүбүз эле үй шартында жасап койсок болот ал растворду. Ал өтө жөнөкөй шарт менен эле жасалат. Суу май, кадимки эле суу майды алабыз. Суу майды алып, 100 грамм суу майды алабыз дагы. Ага 5 эле грамм медицинский эле любой аптекада сатат, билесиздер, медицинский 5% йодду алып туруп эле, андан 5 грамм кошобуз. Суу майга аралаштырабыз 5 граммды. Суу майды 5 грамм аралаштырып туруп, ага обычный эле 40 градустагы аракты 100 грамм кошобуз. 100 грамм кошобуз. И муну жакшылап аралаштырып алабыз. Болду. Мына маститти алдын ала турган эң жөнөкөй бир растворубуз даяр болду, кошулмабыз. Анан ушундай идиштер бул азыр бүт эле ветеринардык аптекаларда сатып калды. Маститти, желинди саандын алдында, саагандан кийин обработка кылып койгонго идишибиз. Эгер мындай жок болсо, мындай таба албасаңыздар, жөн гана ушул сыяктуу идишти алып туруп эле үстүндө капкагы менен, жапкычы менен коюп койсоңуздар болот.